Салам достор, сиздер менен KG Variant каналы. Өзүңүздөр көрүп тургандай эле бүгүнкү тема Instagram'дын жаңы өзгөчө түрү. Ал Insta Pro деп аталат. Insta Pro биз кадимки колдонуп жүргөн Instagram'дын дал өзү, бирок кээ бир мүмкүнчүлүктөрү менен айырмаланат. Биринчи өзгөчөлүгү жана бизге ыңгайлуу мүмкүнчүлүк бул лентадагы сүрөт жана видеолорду Instagram'дын өзүнөн эле эч кандай Telegramсыз жана кошумча программасыз эле Instagram'дын өзүнөн өткөрсөз болот. Ал оңой эле жана өтө бат. Ал үчүн биз Insta Pro'го киребиз. Бул Insta Pro'до видеонун жана сүрөттөрдүн астында мондай стрелка болот. Бул видеону өткөрөм десеңиз, ушул стрелканы басып коесуз жана болду. Бул видео автоматтык түрдө сиздин галереяңыздарда пайда болот. Жана бул сүрөттү өткөрүш үчүн деле ушул стрелканы басып коебуз. Жана болду. Бул Instagram'дын экинчи өзгөчөлүгү, эгер сиз азыр колдонуп жүргөн Instagram'ыңыздан бирөөгө жазсаңыз, ал адамга монтип чыгып калат, печатайды деп. А бул Instagram'да ал функцияны өчүрүп койсо болот. Сиз канча жазбаңыз, ал адамга көрүнбөйт. Ал үчүн биз бул жерге киребиз. Жана бул үч чызыкчаны басабыз. Бул жерде расширенные настройки деген бар, ошого киребиз. Жана бул жерде приватность дегенди табып, бул жерди басабыз. И бул жерде не писалка в Direct дегенди киргизип коебуз. Жана болду. Эми сиз канча ал адамга жазбаңыз, ал адам көрө албайт сиздин жазганыңызды. Жана бул Instagram'дын үчүнчү өзгөчөлүгү, эгер сизге азыркы эски Instagram'дан бирөө жазса, жана сиз анын SMS-ин окусаңыз, ал адамга монтип чыгып калат, просмотрено деп. А бул Instagram'да ал функцияны өчүрүп койсок болот. Жана ал адам канча SMS жазбасын, сиз окусаңыз деле ага окубагандай көрүнүп тура берет. Ал үчүн биз бул жерге киребиз кайра эле. Жана бул үч чызыкчаны басабыз. Расширенные настройкиге киребиз. Жана кайра эле приватностька киребиз. Жана бул жерде включить нечиталку дегенге галочка коюп коебуз. Жана болду, бул функция күйдү, эми чыга берсек болот. Бул Instagram'дын төртүнчү өзгөчөлүгү, бул Instagram'да сиз лентадагы видеолорду түрдүрсөз болот. Эгер сиз видео көрүп атып кызыктуу жеринен өтүп кетсеңиз, сиз бул видеону до конца көрүшүңүз керек болот. А бул жерде сиз басып туруп артка түрдүрсөз болот, жана алдыга түрдүрсөз болот, өзүңүз каалаган жеринде коюп алып көрө берсөз болот. Ал үчүн сиз жөн гана видеону басып турушуңуз керек. Жана бул Instagram'дын 5-нчи өзгөчөлүгү, бул жерде комментарийлерди которсоз болот. Бул жерде комментарийге киресиз. Жана кээ бир жерлерде англисче жазылуу болот. Аны сиз жөн эле басып турасыз. Жана бул значокту бассаңыз, ал сизге орусча которуп берет. Жана болду. Мен ойлойм, бул функция аябай керек жана аябай ыңгайлуу деп. Жана бул Instagram'да сиз бул жерде турган историяларды алып салсаңыз болот, сизге көрүнбөгөндөй кылып алып салсаңыз болот. Жана бул Instagram'дын 5-нчи өзгөчөлүгү, эгер сиз эски Instagram'дан бирөөнүн историясын көрсөз, ал адамга монтип чыгып калат. Ал адамга историясын көргөн адамдардын тизмеси чыгат. А бул Instagram'да ал функцияны өчүрүп койсоз болот. Жана сиз каалаган адамдын историясын каалашыңызча көрөсүз, жана ал адам билбейт сиздин көргөнүңүздү, ал адамга көрүнбөйт. Ал функцияны киргизиш оңой эле, ал үчүн кайра эле бул жерге киребиз. Жана бул үч чызыкчаны басабыз. Расширенные настройкиге киребиз. Бул жерде приватностька киребиз. Жана бул жерде скрыть просмотр истории деген жерге галочка коюп коебуз. Жана болду. Эми сиз каалаган адамдын историясын каалашыңызча көрсөз болот, жана ал адамга сиздин көргөнүңүз билинбейт. Ошондой эле бул Instagram'дын 6-нчы өзгөчөлүгү кандай деп ойлойсуз? Өзүңүздөр билгендей эле азыркы учурда көп адамдар подписка кылат, жана кайра обратно отписка кылып кетишет. Бул Instagram'да достор ошол отписка кылып кеткен адамдардын списогун билсеңиз болот. Сизге көрсөтүп берет ким сизден кайра отписка кылып кеткенин. Ал үчүн биз бул үч чызыкчаны басабыз, жана расширенные настройки дегенге киребиз. Жана бул жерде отслежка отписок деген бар, ошого киребиз. Жана бул жерге галочка коюп коесуздар, сиздерде жок болуш керек. Ушул жерге коюп коюш керек. Жана сиздерден отписка кылган адамдар бул жерде список отписавшихся деген жерден чыгып калат достор. И баса дагы бир айта кетчү нерсе, бул закрытый аккаунттарга байланыштуу. Азыр бир закрытый аккаунт табып көрөлү. Бул закрытый аккаунт болуш керек. Эгер сиз закрытый аккаунт жана бул жерде сүрөттү кичине болуп чыгып калат, жана жакшы көрө албай атсаңыз, сиз бул Instagram'да бул сүрөттү жөн гана басып турсаңыз, бул сүрөттү чоңойтуп берет. Бул аябай ыңгайлуу деп ойлойм мен оюмча. Ошондой эле сиздер колдонуп жүргөн Instagram'да сүрөттөрдү чоңойтсоздор кайра кичирейип кете берет. Бул Instagram'да бул үч чызыкчаны басып, жана дополнительный опция дегенге кирип, жана просмотр дегенди бассаңыздар, жана бул жерден чоңойтсоздор артка кетпейт, каалашыңыздарча чоңойтуп көрө берсеңиздер болот. Бул деле өтө ыңгайлуу экен. Дээрлик айта берсек достор, бул Instagram'да өтө эле көп өзгөчөлүктөр бар экен. Аны сиздер өзүңүздөр өткөргөндөн кийин да текшерип көрөсүздөр. Өзүңүздөр көргөндөй эле бул Insta Pro аябай ыңгайлуу жана кызыктуу десем да болот.
Эми ойлойм бул өзүңүздөрдүн инстаграмыңыздарды өчүрүп салып эле бул инстаграмды колдонуусуздарго деген иш эриштебиз. Бул Insta Pro'ну сиздер Play Market'ten өткөрө албайсыздар, ал жакта бул программа жок. Бул программаны сиздер бул видеонун астындагы ссылкадан өткөрүп алсаңыздар болот. Бат жана ыңгайлуу. Кээ бир адамдар достор видеонун астындагы ссылканы табышты билбейт экен, ошол билбегендер үчүн кыскача түшүндүрө кетейин. Мен сиздерге мисал кылып бир видеонун астындагы ссылканы табып көрсөтөйүн. Ал үчүн бул видеого киребиз. Жана сиздерде ушундай формат болуш керек. Жана бул жердеги 3 чызыкчаны басабыз. Жана болду. Бул видеонун астындагы ссылка могул болуп эсептелет. Ушул жерди басасыздар. Мына достор, ушул менен бул видео соңуна келди. Эгер бул видеого басылган лайктардын саны 1000ге жетсе жана 200дөн ашык комментарий калтырсаңыздар, эмки видеодо мен сиздерге Инстаграмдагы закрытый аккаунттарды кантип көрсө болот, ошол тууралуу видео жасамакчымын. Аңгыча чамдаңыздар. Эмки көрсөтүүгө чейин мен коштошмокчумун. Саламатта калыңыздар.